Урматтуу замандаштар, биринчиден саламаттарсызбы, аман эсен болуңуздар. Экинчиден айтарым, бүгүн ушул жыл күндөрү, ушул айдары десем туура болот. Абдан бир чоңу эсте кала турган, тарыхта кала турган окуялардын бири болуп атат. Бул Айдарбек Орозбековдун 130 жылдык мааракесин республика боюнча майрамдоо, республика боюнча эскерүү, республика боюнча чоң үлпөттөрдү өткөрүү деп ойлоймун. Ушул эле чогулуш менин оюмча тарыхта кала турган чогулуштардын бири болот. Урматтуу төрага рахмат сизге ушундай жыйынды чогултуп өткөрүп атканыңызга. Жакында эле айылында төрөлүп чоңойгон айылында кажандайда чоң чогулуш болду. Менин оюмча ошол чогулуш дагы биздин тарыхыбыздагы окуялардын, чоң окуялардын бири деп ойлоймун. Себеби чынында эле абдан маанилүү, абдан организовано, абдан ойлонгон чоң иштердин бири болду. Ушундай чоң үлпөттү, чоң тойду 2,5 сааттын ичинде өткөрүш, абдан тыгыз программа менен иштеш, ошол мааракеге президенттин өзү катышышы, өзү ошордон абдан маанилүү сөз айтып, сүйлөп бериши абдан чоң окуялардын бири эмне. Ошондуктан мен ушул уюштуруу комитетине, уюштуруучуларга Орозбеков атабыздын 130 жылдык күнүнө арналган мероприятияларды, иштерди өткөргөн кишилерге, организацияларга, баарыңыздарга чын жүрөктөн чыккан ыраазычылыгымды билдиргим келет. Дагы бир айта турган маселе, бул негизинен дайыма бир жакын арадын күндөрү, ушул күндөрү өзгөчө ойго келбей коет экен. Бул кишинин ушундай деңгээлге ошол заманда жетишинин негизи эмне болду деп. Жогорку билимдүү болбосо, академияны ошол жылдары бүтпөсө, кайдан чыкты ушундай феномендерди? Феномен дегенин себеби ошол жылдарда жаңы республика курулуп атканда, курулу элек кезинде ушул киши ушундай чоң деңгээлге жетип, республиканы курулган уюмдардын төрагасы болуп, элден мурун облусту жетектеп, автоном облусту жетектеп, автономный республикага жетип 12 жыл башкарып туруш кайдан чыккан феномен деген. Мен оюмча, бул кишинин биринчиден баягы генинде десек болот. Экинчиден бул кишинин эмгекчилдиги. 1907 жылдан 17 жылга чейин карапайым иште иштеп, ар түрлүү иштер иштеп, жалаң эле өзүнүн жеринде эмес, кошуна өлкөнүн аймактарында иштеп, ошол жерден такшалып, ошол жерден өзбек тилин, тажик тилин, орус тилин үйрөнүп такшалгандыгы феномен ошондон башталса керек. Биринчилерден болуп бул киши
askerge, добровольно askerge ketет. Добровольно ошодон командир эмес, комиссарга чейин жеткен болот. Мына ошол деп ойлойм бул кишинин жолу. Кийинки жолдорун жакшы билесиздер, ошол сөз болду. Ошондуктан ошол иштер дагы бул кишинин кийин өлкөбүздү, эми өлкөбүз эмне өлкөбүз эле да. Ошол кездеги өлкөбүздү башкарып, абдан чоң жетишкендиктерге жеткизген киши болгон. 4 эсе, 7 эсе, 9 эсе деген өсүштөр ошол убакта оңой эмес болсо керек. Кадрлар болбосо, уюштурулуш иштер жаңы жүрүлүп уюлуп атышса, уюштурулуп атышса, басмачылар дегенти бир жагынан колун кармап, бир жагынан бутун кызып турса, техника болбосо, машина болбосо, ошол кезде Кадамжайдан Үшөргө келиш ат менен келгендер болгон. Ушундай окуялар бар. Ат менен Кадамжайдагы парвонан алып, агайын туугандарынын бирөө 3 айдын ичинде Үшөргө келип, мына ушул карап көргүлөчү, балким ушул топурактан, ушул таштан бирдеме чыгып калар бекен деген абдан акылдуу киши экен. Берип кеткен, ошондо башта, ошондо Кадамжай комбинаттын основасы ошо киши түзүп кетсе десе да болот. Бирок 3 ай жүргөн ал киши. Ушундай кыйынчылыктарды өткөргөн, ушундай кыйынчылыктардан өз башынан өткөргөн киши гана өлкө башчысын башкарып, ушундай биз эми чынында эле абдан сыймыктанышыбыз керек мындай кишиге. Абдан сыймыктанышыбыз керек. Сыймыктанганыбыздын себеби ошол убактарда ушу киши экономикасынын основасын түзгөн кишилердин бири болгон бул. Мына канттагы цак завод ошол убакта болгон. Кээ бир кесиптерде мен окуган жерим бар. Чүйдө абдан жер көп экен. Чүйдө, ушул өзөндө, Сары өзөн деп аталган. Ушуга суу жетпей аткан экен деген сөздөр ошол кишиден чыккан. Ошол сөздөр канал деген сөз. Ошол деген сөз суу сактагычтар деген сөз. Мына ошол убактарда ошол киши кандай кыйынчылыктарды башынан өткөрүп атса дагы ушундай бул киши исполнительный комитеттин төрагасы болгон. Мен ушуну дагы бир жолу айтып кетип келет. Исполнительный комитет. Бул ошол убактагы өкмөт башчысы деп коеюн эми. Андай антип аталбаса дагы. Мен эң аягында айтарым, көп сүйлөп коюлдум. Чынында эле Медешер Кулчакөз бөлүшпөсөк дагы бул киши теоретик, Совет өкмөтүнүн төрагасы, ошол иштеген киши. Бул киши чоң доклад жасап берер, приветствие жасап берет деп ойлоймун. Мен болсо бир гана маселени айткым келет. Урматтуу окумуштуулар, урматтуу тиешелүү органдардын жетекчилери, баарыбызга тиешелүү ушу маселе. Ушу кишинин музейинин Жакшынакай музейи бар. Жакшынакай китеби чыккан. Бирок бул кишинин ролу экономикада көрсөтүлө элек. Ушу жолунда карап коюшубуз керек. Ушу жолунда элибизге жеткизишибиз керек. Мына ошол экономика болгондуктан азыркы экономика иштеп атат деген сөздү айтышыбыз керек. Эң аягында айтарым, дагы бир жолу абдан ыраазычылыгымды билгизем. 130 жылдыкты өткөрүш бул республикалык деңгээлде башынан баштасак деле туура болмок. Ушунда ойго алсак, 30 жылдыгы өтүп атат, 40 жылдыгы болот, 150 жылдыгы болот. Жаштарга, келечекке ушундай мурас калтырып кетсек, менин оюмча ата-бабабыздын эмгеги элибизде дайыма күнүгө
bir boluşu gerek. Oşonda gana elibis ösöt. Oşonda gana birimlik bolot. Oşonda gana iyilikler bolot. Rahmat sizlerge. Elibiste, jeribiste tınççılık bolsun, birimlik bolsun. Uşul 30 yıl Orozbek atabızın 130 yıldığı barыбызды biriktirgen merapayatlardan biri olsun. Rahmat sizlerge.